Көк мелжиген Тянь-Шань асман тиреген Тескей ала тоо. Деңиз деңгээлинен 4000ден 5000 метрге чейинки бийиктикте жайгашкан бул аймакка жетүү оңой эмес. Адам буту сейрек жеткен бул тоолор жапайы жаныбарлардын табигый мекени болуп саналат. Катуу суукка жана бийик тоо шарттарына ылайыкташкан аркар, кулжа жана тоо төкелер дал ушул жерде жашайт. Быйыл бул жаныбарлардын кышкы санагы жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын атайын чакыруусу менен Монголия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан өлкөсүнөн атайын эксперттер келип санак иштерине катышып жатышат. Бул аркар кулжалар жалпы саны Кыргыз Республика боюнча биздин расмий маалыматка таянып айтсак 18 миңден ашуун аркар кулжа байырлайт Кыргыз Республикасынын аймагында. Дээрлик бир жумага созулган иш-чаралар Ысык-Көл облусунун Барыскон айылынан баштап 3 негизги аймакты камтыды. Алар Үзөңгү куш, Ак Шыйрак жана Ыстык тилкелери. Көз карандысыз мониторингдун биринчи күнүндө эле адистер Сарычат Эрташ жаратылыш паркынын аймагынан болжол менен 450-500 аркарды катташты. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына караштуу мамлекеттик аңчы чарбасына бекитилген аймакта 900гө жакын аркар саналды. Азыр жаныбыздагы аркарларды санайм, мунун жаштарын, эркек ургачыларын айырмалап өзүбүздө карточка түзүлгөн, ошолорду толтурабыз. Сол жагымда 70 жатат, булакей оң жагымда 60 канчасы өйдөрөөк жатат. Бул иш-чара Борбор Азия мамлекеттери тарабынан жапайы жаныбарларды биргелешип эсепке алуу тууралуу кол коюлган меморандумдун алкагында уюштурулууда. Мониторингко Монголия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнөн адистер жана окумуштуулар катышты. Мен Өзбекстандын Сурхан-Дария облусунда жаратылышты коргоо жана аңчылык иштери кызматында иштейм. 2 күндөн бери Кыргызстандагы Тянь-Шань тоолорунда санак иштерин жүргүзүп жатабыз. Санактын алгачкы күндөрүнө карата аталган жаныбарлардын популяциясы жакшы көбөйүп жатканына күбө болуп жатабыз. Адистер акыркы жылдары аркар менен тоо текелердин эле эмес, аюулардын саны да көбөйүп жатканын белгилешет. Алар муну жапайы жаныбарларды коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан туруктуу иш-чаралардын оң жыйынтыгы катары баалашууда. Ушу кызыл китаптагы жаныбарларды өз колунда сактап калуу да, мунун ичинде аюу да бар да. Анан аюу биз иштеп киргенде мына меники 16-17 жыл болду иштеген. Биз чанда көрчүбүз аюуну. Баягы казып кеткен жерин, кээде откактардан издерин көрүп калчубуз. Азыр ар бир участкага жайында келсек, бул аябай жакшы көбөйдү да. Анан алар келип, аюунун өзүнүн жаратылышы ушундай да. Кордондорубузду келип талкалап кетишет. Менде дагы видеолору бар. Келип талкалап, терезе бүт барын талкалап улуп чулуп, мунун эми жаратылышы ошондой. Мониторингдун негизги максаты аркар жана тоо текелердин санын таганыктоо жана аларды коргоо. Бул иш-чара жаныбарларды сактап калууга шарт түзүп, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтыкты жана маалымат алууну күчөтүүгө багытталган. Белгилей кетсек, Кыргызстан аймагы чакан болгонуна карабай, өлкөдө дүйнөлүк өсүмдүктөрдүн 3%, жаныбарлардын 2% кездешет. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык-Көл жаңылыктары үчүн.